Саламатсыңарбы. Биринчи сабактын темасы кайра куруу жана ачык айтуу догу кыргыз адабиятынын сатирасы. Ачык айтуу, кайра куруу деген доор кыргыздын тарыхына дагы белгилүү бир 5 жылдыктын өлчөмүндө кирип калган. 5 жылдыктын өлчөмү. Бул Михаил Сергеевич Горбачев ЦК Компартияны башкарып турганда союздук ошондогу доор 85 жылдан 91 жылга чейин созулганда ошол доор менен Советтер Союзунун тарыхы бүтөт да. Бизде болсо Кыргызстанда ошол жылдарда Абсамат Маселиев башкарган. Ушул 5 жылдыкта мурда сындалбаган кемчиликтер катуу сынга алынды. Айтылбаган, жазылбаган, тыюу салынган материалдар, документтер жарыкка чыкты. Эми мынтип айтса, жалпылап айтса, ошондо чындык чыркырап бетке айтылды. Айкындык саясат турмуштун бардык тармактарына тарады. 86-жылы Кыргызстан жазуучулардын 8-чи съезди өттү. Мунун ошол съезде жанагы сырга чөмүлгөн ошол тыюу салынган чыгармалар колдоого алынды. Мисалы буга чейин ошол 86-жылга чейин партия тарабынан, совет бийлиги тарабынан тыюу салынып, айтылып, атайын постановление токтомдор чыкканда, ошондо Молдокылыч, Касым Тыныстанов, Калыгул, Арыстанбек ушу сыяктуу залкар инсандардын чыгармалары тыюу салынган китептери чыккан эмес, огузеки түрдө эле айтылып жүрдү. Ошондо Молдокылыч менен Касым Тыныстановдун чыгармалары басылып чыкты биринчиден ошол жылы 86-жылы. Уруксат берилди да. Жабылган спектакльдер кайра ачылды. Китептер жарыкка чыкты. Кыргыз тили маселеси боюнча Чыңгыз Айтматов, акын Аалы Токонбаев менен сын айтышты. Кыргыз маданият деген газеттин бетинде ошондой катуу сын пикир айтышты. Улутчул деп аталган тарыхчылар акталды. Буга чейин 86-жылы Алматыда бир окуя болгон, аны журтчулук билет. Алматыда студенттер каршы чыгып, ошондо Кунаевди кызматтан алганда Колбин деген орустардан, Москвадан келген инсанды жетекчи кылып койгондо, ошондо студенттер каршы чыгып, ошо студенттердин демонстрациясын курал менен басып, бир топ курманга чалынган адамдар болду да. Ошондо бизде Кыргызстанга да таасир этти. Ушул учурда улутчул, анан улутчулдук менен күрөшүү деген бир эме пайда болгондо, ошол тарыхчылар, Сабурат Токуров сыяктуу тарыхчылар кызматтан айдалып, партиядан чыгарылып, ошондой катуу бир эме жанжал болгондо, ошонун баары тең акталды. Сөз эркиндиги толук түрдө пайда болду десек болот да. Сатира менен юмор жанрына көңүл буралык, себеби биздин темабыз ушуга байланыштуу. Эң көрүнүктүү авторлордун чыгармаларына көңүл буралы. Ошолордун бири акын Анатай Өмүрканов, ал бийликти сынга алып, мындай саптарды жаратты. Акын Анатай Өмүрканов деген эл акыныбыз бар. Мамлекет, баш тамгада жазылган бир балекет, абадан башка бербей, бүт бардыгын алган, ээлеп, сүйгөнүн жер алган кедейлерге 20-чы жылдарда азыр эмне жери жок жүрөт дале ошолордун балдары. 20-чы жылда жер таратканда ошону айтып атат да, анан азыркы ошондон 70 жыл өткөндөн кийин ошо жери жок жүргөн балдарды айтып атат. Бул тарыхтын чындыгы. Ушу эске салынды дечи, бирок сындоо аракетинде бир беткейликке жол берилгени да бар. Мисалы, карикатура деген ырында ушу акындын карикатура деген ырында коммунисттер бийликтин башына чала сабат адамдары келген деген айтылганда, чала сабат адамдар, анан бул жөн эле айтылбай, бул фамилиясы менен мындай аты жөнү менен айтылганда, ошо чала сабат адамдары Төрөбай Кулатов менен Таштанбек Акматов экен. Акындын логикасы боюнча бул албетте ушу мисалга келтирет да буларды. Албетте карикатура эмес булар. Албетте булар чоң инсандар, чоң из калтырган. Ошон үчүн сатирада ушундай бир беткейликте орун алат. Ушул жылдары сатиранын классиктеринин тизмесине кирген эки акындын чыгармачылыгы жанданды. Бул Байдулла Сарнагоев менен Эсенгул Ибраев. Өзгөчө Байдулла Сарнагоев буга чейин тыюу салынып,
кызматтан алынып, бул адабий институтты бүтүп келген учурунда Москвадан литературный институтту бүтүп, ошону отличие менен бүтүп, орус тилин абдан өздөштүргөн инсан эле. Анан келип эле Жазуучулар союзуна литературный консультант болуп калды, консультант. Анан жанагы ырлары чыкканда, Ак калпак деген жыйнагы чыкканда, ошондо сынга алынып, улутчул деген ярылык тагынып буга анан кызматтан кетиришти. Ошондон бери ушул жылдарга чейин, эгемендиктин жылдарына чейин кызматсыз жүрдү бул киши. Перевод аркылуу, которма аркылуу жанын багып атты. Роберт Рождественский деген чоң орустун инсаны, акыны, ошо менен чогуу окуган бул литературный институтта. Ошол жардам берип, художественная литература деген басмаканадан аркылуу перевод, котормону уюштуруп, ошондон акча бөлдүрүп, ошонун эсебинен жашап калган. Эми ушул Байдулла Сарногоевдун жылдызы чыкты десек болот да, ушул кария куруу жылдарында. Булар эми экөө Эсенгул Ибраев экөө курдаш, ошондо 50 жаштын кырынан өтүп калышкан. Анан бул жерден бир нерсени тактап беришибиз керек. Бир нерсени. Кыргыз адабиятынын проза жанрында сатира менен юмор анча өнүккөн эмес. Муну ачык айтайын. Себеби жазуучулар, проза жанрында жазган авторлар буга көңүл бурган эмес. Сатирага, юморга шыгы болсо да, ошондой өзүнүн бир таланты болсо да, муну өнүгүп өстүрүп, буга көңүл бурбай, бул адабияттын экинчи иретиндеги бир өнөрү деп көңүл бурулган эмес да булар өздөрүнүн. Анан ошон үчүн бул жанр прозада кыргыз прозасында өнүккөн эмес десек болот да. Бирок Касым Кайымовдун чыгармалары буга үлгү. Бир эле Касым Кайымов болуп атат да, ушу жанрда жазган, ошого түшүнүп, ушуну колдонуп, ушу сатира атайын, ушул жанрда жазган аңгемелери сапаттуу түрдөгү мисал болуп берет да. Касым Кайымовдун бул 1926 төрөлүп, 1989 жылы каза болгон улуу муундун автору да. Сынчылар белгилегендей, бул ошол пробел ошол калып калган, көңүл бурулбай калган тарапка ошо баа берип, ошону иштеп чыкканда, пробелди толтурганда. Анан дагы изилдөөчүлөрдүн айтуусу боюнча башка авторлор эми муну мындай кыскараак айтсак, бул Касым Кайымовдун жолун жолдоп шакирттери деле болгон жок. Ошон үчүн ушул күнгө чейин биз прозада сатира менен юмордун мындай чоң үлгүлүү бир мындай шедеврге айланган чыгармаларды кезиктирген жокпуз. Кайымовдун сатира жанрына терең маани берген үчүн калеминен мына шедеврлер жаралган. Аңгемелеринин аталыштарынан эле көрүнүп турат. Мына мисалы, теке сүзгөндө, бөтөлкөдөгү киши, начальниктин кабагы, шляпа. Чыгармачылыкта, адабият теориясында гротеск деген бир түшүнүк бар. Гротеск деген бул апырталуу түрдө айтылган нерсени гротеск деген, кичинекей нерсени чоңойтуп айтышты, ошону гротеск деп коет. Ошол гротеск деген ыкманы буга чейин кыргыз адабиятында эч ким деле мындай үлгүлүү маанинде, ушундай классикалык түрдө пайдаланбаптыр да, Ушундай деңгээлде колдонгон эмес экен да. Анан ошо кайра куруу доорунан чейин мурун жазылган чыгармалар болуп атат да. Бул Касым Кайымовдун чыгармалары ошо 20 жыл буга чейин жазылган да чыгармалар. Бирок ушул күнгө чейин автордун изин улаган шакирттер чыга элек деп дагы бир жолу кайталап коелук. Эми Кайымовдун бир эле чыгармасынын сюжетин айтып берейин. Бул сатира менен юмордун мындай жалпы түрдөгү мындай мүнөздөмө болуш үчүн ошол жөнүндө айтып атам да. Теке сүзгөндө деген аңгеме. Бул райхозсельхоз управлениянын начальниги болот. Ошол начальникке жаш адис кызматка орношоюн деп келет да. Кызматка орношоюн деп келгенде, анан тиги ойлоп тур да, бул ревизор келиптир, текшерүүчү келиптир деп чочуйт. Дегенде анан кошомат кыла баштайт тиги балага. Анан акырын сураштырганда, ал жок, ал ревизор эмес экен, текшерүүчү эмес экен, бул кызматка орношоюн деген үмүт менен келген жаш адис экен дегенде, таптакыр тескеринче бурулуп, ал кошомат сөзү жок, орой сөз менен кеткин, сен кереги жоксуң деп аны кууп чыгат. Кызматка албайт. Андан кийин эми вакансия бар экен, андан кийин башка бир жигит келет, дагы ошо кызмат сурап, бирок ал башкача келет. Мындай кошомат сөзү менен сылыктанып келип, анын фамилиясы Түлкүбаев Тек экен аты. Эми автор берип атат да мындайда. Анан ошого кассага жетекчи кылып коет. Касса райхозсельхоз кассасына жетекчи кылып коет да. Анан кийин бир аздан кийин ошол жигит кассаны жетектеп туруп, кассанын акчасын алып туруп, толук бойдон алып туруп, анан жоголуп кетет. Начальникти бул үчүн кызматтан алынат.
начальник кызмат алышат. Анан бир күнү бул кызматсыз жок жүргөндө ушу барып иштейинчи, ошо эски жериме барып туруп сурайынчы, балким мага кызмат табылабы деп барса, ошол өзүнүн ордунда мурунку начальниктин кабинетинде ошол жигит отурат, жанагы Текебаев, Түлкүбаев Теке деген жигит отурат да. Ал анан ага кирип ушинтип эмесин айтып, мага бир кызмат бериш десе, ал айтат, зоотехник деген кызмат бар, текелер багылган, текелер өстүргөн жайда зоотехник деген кызмат бар, ошого барыңыз деп туруң, ошо менен өтөт. Сатиранын күчү ошол учурдагы, ошол жылдардын контекстине жараша бул абдан курч болгон да. Эми азыр деле курч, азыр деле кошоматчылыгын эмесин айтып атат, начальник менен болгон мамилесин айтып атат. Эми азыр деле бул мындай чыгармалардын курчтугу жыл өткөн сайын жоголбойт. Эми бул проза жагын алдык да. Эми драматургия деген жагы бар. Бул поэзия элекпизде, поэзия негизги жанр, ошо сатира менен юмор негизинен поэзиядан өнүккөн. Азыр мына прозаны айтып бердим, проза жок деген түрдө айтылды да, бул кеңири түрдө жок болгон деп Касым Кайымовдон башкасынан. Эми драматургияны алсак, бул тармакта Мар Байжиевдин сатиралык пьесалары өзгөчө орун алган. Чакан пьесаларды, миниатюра деп коет да, сатиралык, юмористик миниатюралар, чакан түрдөгү пьесалар, бир актыдан турган пьесалар. Мисалы, Ушакчы, Бопуштун кайгысы, Шурик. Булар баардыгы кыргыз тилинде. Мар Байжиев өзү негизинен орус тилинде жазган автор. Бирок бул чыгармаларын баардыгын кыргыз тилинде жазып, атайын кыргыз сахнага коюлган кичинекей шедеврлар. Булар орусча деле которулган эмес, себеби бул кыргыз тилинде гана өзүнүн көркүн көрсөтө алат. Ошон үчүн ушундай орун алганда, сатира менен юмор жанрында кыргыз тилинде жазылган. Автордун оюнан чыккан Бопуш менен Сакич мына азыркы күнгө чейин жүрөт. Бопуш менен Сакич деген азыркы күнгө чейин аткарып, ошол Бопуштун ролун ойногон актер Сагынбай Манасчынын ролун ойноп чыкпадыбы, мына ошол. Эми муну эмне үчүн айтып атам, бул Шурик деген аңгемеси өтө мындай юмордун туу чокусуна жеткен аңгеме болуп чыкты да. Ушул күнгө чейин айтылып жүрөт, жанагы театрда драматургический курстар бар, сабак берүү жайлар бар. Ошолордо муну үлгү катары ушунун негизинде окушат. Сатира менен юмор кандай болуш керек экен, кантип жазылыш керек, кантип коюлуш керек. Анан мунун Асанбек Шаршенов деген куудулубуз ушул Шуриктин ролун ойноп, бүт элге таанылган, аны ушул күнгө чейин ушуну эстеп жүрүшөт. Бул мына сатиранын проза менен драматургиясына байланыштуу.